Саламатсыңарбы, балдар? Сак саламат турасыңарбы? Силер менен мындан аркы сабактарыбыз WhatsApp аркылуу өтүлмөкчү. Силер менен бүгүнкү өтүлө турган сабагыбыз кыргыз адабиятынын 4-чейрегинин 1-сабагы. Өтүлө турган темабыз 3-чейректе өтүлгөн темалар боюнча кайталоо сабагы. Өткөн чейректе силер менен Чыңгыз Айтматов боюнча анын өмүрү, чыгармачылыгы, анын бетме-бет чыгармасы тууралуу силер менен өткөнбүз. Дүйнө элинин сүйүп окуган китептеринин автору, улуу гуманист, дүйнө элине белгилүү болгон жазуучу Чыңгыз Айтматов. Силер билгендей эле 1928-жылы 12-декабрда Талас өрөөнүнүн Шекер айылында кызматкердин үй-бүлөсүндө туулган. Ал орус жана кыргыз мектептеринен билим алган. Анын балалык чагы согуш убагына туура келгендиктен, ал өзү сыяктуу достору менен согуш учурундагы көп кыйынчылыктарды башынан өткөрүшкөн. Ошондуктан анын чыгармаларынын көпчүлүгүндө ал өзүнүн башынан өткөргөн окуялары жөнүндө баяндап жазган. Жазуучунун чыгармалары дүйнө элинин көптөгөн тилдерине которулган. Чыгарманын негизинде көптөгөн бир канча кино тасмалар тартылган. Чыңгыз Айтматовдун силерге белгилүү болгондой өтө көп чыгармалары бар. Мисалга ала турган болсок, 1 мугалим, Жамиля, Саманчынын жолу, Бетме-бет, Гүлсарат, Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт, Ак кеме, Эрте келген турналар повесттери, Кыямат, Кылымга арытар бир күн, Тоолор кулаганда аттуу романдары бар. Силер бул чыгармалардын баарын окубасаңар да, айрымдарынын кино тасмаларын көргөнсүңөр. Бул чыгармалардын ичинен силер сүйүп окуган чыгармалар да бар. Чыгармалардын кээ бир башкы каармандары силер үчүн тааныш деп ойлойм. Мисалга алсак, Данияр менен Жамиля, Асель менен Ильяс, Сейде менен Ысмайыл, Дүйшөн менен Алтынай, Толгонай менен Жерене, Султанмурат менен Мырзагүл аттуу каармандар силер үчүн тааныш. Залкар сүрөткердин Бетме-бет повестин силер менен өткөн чейректе өткөнбүз. Бул чыгармада согуш учурундагы элдин оор турмушу, Сейде сыяктуу карапайым аялдын үй-бүлөсүнүн тагдыры жөнүндө баяндалат. Чыгармада анын жолдошу Ысмайылдын тагдыры көрсөтүлөт. Ата мекендик согуш учурунда кыйын турмуш элестери чагылдырылат. Адамдын жеке кызыкчылыгы, башкача айтканда аскер качкынынын кейиштүү тагдыры сүрөттөлөт. Бул жерде сөз Ысмайыл жөнүндө болуп жатканы силерге белгилүү. Ал өз үй-бүлөсүн кыйнап, өзүнүн адамдык сапатын жоготуп, өзүнүн кара курсагы үчүн көп балалуу жесир аял Тотойдун уюн уурдап сойгону. Бул эң жаман көрүнүш экени силерге белгилүү. Согушта өз жанын кыйгысы келбей, согуштан качып келип, кышы бою үңкүрдө бекинип жатып, андан анын аялы Сейде жаз келгиче аны эптеп, үйүндө бекитип, жесир калбаштын баласын жетим калтырбас үчүн жазга чейин аны бекитип, багып, жаз келиши менен башка жакка көчүп кетүүнү максат кылат. Бирок Ысмайылдын адамдык сапаты кара курсак үчүн кошунасынын уюн уурдап сойгондон кийин Сейденин ага болгон үмүтү, ага болгон мамилеси түп тамырынан өзгөрөт. Бул учурда Сейде анын өтө кара ниет адам экендигин билип, андан кол үзүүнү чечет.
Кичинекей эмчектеги баласын көтөрүп алып төркүнүнө кетмекчи болот. Ошол учурда Ысмайыл Тотойдун уюн союп келип, үйгө ыргытып, андан ары өзү качып жөнөйт. Бирок Сейде аны эл астында анын жүзүн ачуу үчүн аны элге өз жазасын тартуу үчүн анын кылмышын бетин ачат. Эми балдар, силер ушул чыгармадан Сейдени кандай адам деп ойлойсуңар? Ал эми Ысмайылга кандай мүнөздөмө бересиңер? Ушул тууралуу өзүңөрдүн оюңарды жазасыңар. Бүгүнкү күндө дагы ушул мекенин коргобогон, ага чыккынчылык кылган адамдар бар деп ойлойсуңарбы? Ысмайыл сыяктуу адамдарга кандай баа бересиңер? Ал өз үй бүлөсүн эмне үчүн ойлободу? Төшөктө жаткан энесин эмне үчүн ойлободу?